Бай тарыхый мурасы, жандуу маданияты, искусство сахнасы жана даамдуу ашканасы менен биргеликте Стамбул шаары саякатчыларга күз айларында укмуштуудай пейзаждары бар трекинг жолдорун сунуштайт. 5300 гектар аянтты ээлеген Белград токою Стамбулдагы жаратылыш жана ачык чөйрөдө эс алуу үчүн эң жакшы жерлердин бири. Шаардын ызы чуусунан кутулуу үчүн Белград токоюна пикникке чыгып, чатырда эс алып, велосипед тээп сергип алсаңыз болот. Полонезкой Стамбулга жакын жайгашкандыктан жаратылышты сүйгөндөрдүн дагы бир популярдуу эс алуучу жери десек болот. Пикник жана кемпинг аянтчалары, токой сейилдөө жолдору, 3000 гектардан ашык жери менен бугулар, эликтер, тайлар, кекиликтер жана мискейлер жүргөн жаратылыш паркы да бар. Стамбулдан болгону 1,5 сааттык аралыкта жайгашкан Балык каялар жаратылыш паркы жеңил жана татаал жол жүрүштөр үчүн өтө идеалдуу. Трекингден тышкары кемпингге, аскага чыгууга жана каньондорго чыгуу иш-чараларына да катыша аласыз. Текирдагдын Шаркой районундагы эски айыл Учмак дарыдагы жаратылышты сүйүүчүлөр үчүн дагы бир альтернатива. Аталган шаар Стамбулга жакын трекинг аймактарынын бири болуу менен бирге параплан менен саяктоого жана кемпинг үчүн жагымдуу мүмкүнчүлүктөрдү тартуулайт.